Кызыл Жылдыз айылынын эмчи айымы Перизат Кубанычбекова бүгүн өзүн спортто сынап жатат. Ал көңүлдүү старт эстафеталык мелдешинде командасы үчүн упай топтоп, шамдак айлыгын көрсөттү. Постоянно ийне саю менен өтөрчүлүк, анан спорт иш-чара жакшы экен, мага жакты, өзүбүздү да сынап көрүп атабыз. Атаандаштарга айтмакчымын, күч биримдикте кимибиз чексек да ийгилик баарыбызга. 12 май эл аралык медайымдар күнүнө арналган спорттук оюнга 6 команда күч сынашты. Мелдеште Нарын облустук медицина борборунун ден соолукту чыңдоо кабинети уюштурган. Өзгөчө өткөрүп атабыз. Бул шаардык спорт бөлүмү тарабынан жана биздин өзүбүздүн Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунда күз бөлүмү бар. Ошолордун демилгеси менен ушундай быйыл башкачараак өткөрдүк. Спорт оюндарын кошуп, көңүлдүү старт эстафетасын кылып, анан ушу медайымдардын майрамын мурун болсо өзүбүздө торжество болуп ушундай өткөрчүбүз. Мында болсо азыр спорттук оюндарды аралаштырып. Мындай спорттук мелдештер медицина кызматкерлеринин ден соолугун чыңдап, ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө. Аталган мелдешке Нарын шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан колдоо көрсөтүлүп, демөөрчүлүк кылган. Шаар боюнча көп эле мелдештерди өткөзүп жүрөбүз, бирок ушу медицина кызматкерлери абдан активдүү, болгон иш-чаранын баарына бүт ушу медайымдар особенно жакшы катышып келет. Анан өзүңүздөр көрүп атат, баягы спорт менен кызыккан айымдар көп экен, көбүнчөсү көп экен. Анан биякта шамдак айларын, жакшы оюндарын көрсөтөт. Буюрса, бул ушу менен токтоп калбастан дагы сунуштар болсо ушундай иш-чараны өткөзгөнгө биз даярбыз. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө атайын сыйлыктар ыйгарылып, катышуучуларга көңүлдүү маанай тартууланды. Аталган спорттук оюн жалпы катышуучулардын ынтымагын бекемдеп, сергек жашоо образын түзөт. Жаркынай Куташыр кызы Дастан Талантов, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылык.